Кечир спонсор мен видеону сайбай коптурмун улдукот. Так, урматтуу катышуучулар, дагы кимдин программасы даяр? Ким жазды программаны? Урматтуу катышуучулар, бүгүн Men programma жаздым, саламатсызбы? саламатсызбы Мавлюда жеке? Men жазып, немеге тапшырдым документтер менен. Бияққа сайтқа жөнөтөбүз деди го. Тиги неменеби? Программаңыздыбы? Программа сайтқа Анан ооба. жөнөтөбүз деди го силерге. Сиз уже жазып даярдап койдуңузбу? Даярдап ошол жака ташап келдик документ тапшырган жайга. Бирок программаңыз Программаны. кимекте? Силер просто каттоо кылып койдуңар, туурабы? Катто дагы бизди программада сурады го. Сурадыбы, жазып койдуңар, эмне деп жаздыңар аяка? Биз мектептарды алиги туалеттер түшүп кетти го. Ошоларды элдер менен коша неме кылып, акча топтап, мактаптын жардам беребиз туалетине деп жаздым. Siz aytgandagi nimasi bilan жаздык да. Endi özüm kılam demedim da. Elder menен çoğutup, akçalar çoğuşturup, anan mektepte tuvaletini onunla bereriz dedik. Aşı jaş baldarımız o şakta kamsız bolsun, ektat bolsun degen nimeni yazdık. Oşuna kıl yazdık. Жакшы жеке. Так, Oşlar bilen yazıp tavsiyet geldim. Дагы ким даярдады? Мавлюда жеке, чоң рахмат, жакшы. Так, анда мында кылбайлыбы? Эч ким даярдай элек экен, айтыңыз. Да, Чулпан ажай. Чine програмma жазып жака деп койсок сайтка жайгаштырып коёду. Биз муну оңдоп барсак, кайра сайтты оңдоп койсок болобу? Биз кайра башка жазып барсак. Бирок бердиңер да бүттү да. Бердик о. Оңдоп сиздерди берген неме менен оңдоп жазсак болобу дейм да. Кайра. Болбой калабы. Дайыр жолу айтсаңыз жеке. Оңдогонгобу? Жок, оңдогонго уже бүттү. Кайра оңдоп сайтка коюшту уже. Жумаңгүл эже уже тапшырып койдуңар да, уже оңдогонго кыйыныраак болуп калат да. Кыйыныраак болуп калат, аны кайра сайтта оңдошпойт да алар эже. Ну хорошо, берем. Бирок мен ЦИКтин сайтында көп мындай программаларды көрдүм да. Кээ бирлер өзү жөнүндө эле маалымат калтырып койгондор бар экен, мисалы да. Мисалы мен жылдыз тиги жылы туулгам деген сыяктуу бир маселедеги мемелерди калтырып койгондор бар экен да, бирок бул мындай бир жакшы эмес го деген ойдо, потому что бул программалар илиниш керек да. Sözünüzge bölüp koydum. Men söyleyene. Aytыңыз. Söyleyip koydum. O şakta bana biz Karasu'ya tavşırgan vardık deseniz. O şakta programa жазам деген bala bizge birinci soradı. Niye jaz gerek? Aşın jaz berin dedi. Biz tulgan yilizi dedi. İşlegen joyizi dedi. Kalkta okugansız. Ne iş kılgansız? Aşın siz jaz berin dedi de. Oşu dağı jazdık sayıpki jazdırdı. Oşun jazdırdı da şular. Oşun için. Oşo balaga jazdırdыңызбы жеке? Oşu jazdırdık da sayıpki kirgizem degen da. Özümüz yazgan yoğumuz. Aşın yazdırdık. Текстти өзүңүз даярдаган жоксузбу же? Men aytып berdim, u bola aşı отпечаток qilib yozib jo'natdi deb aytgan. Все, макул, түшүнүктүү. Oşun için aşne bo'lib qoldi. Aşağı aşne bo'ldi. Özümüz jönümüzde ham bo'lib qoldi. Siz aşı gapingizga. Түшүнүктүү. Жумакүл силердикичи бүттү да ошо ойдон кетиптир да ал дагы. Yıldız же, Нурлан агай. Мен да сөйлөсөм болбойт, саламатсыздарбы? Да, Нургүл айым. Программа боюнча айтайын. Айтасыңар. Так, азыр Миргүлбү же Чолпон айбы? Миргүл.
окшойт. Все, давайте Миргульге söz берели, анан Чолпан айжеке сиз анан. Миргүл сүйлөй баштады эле. Айтыңыз. Программамы түзүп окуй берейинби, кандай кылайын? Ооба, окуй Окуй бериңиз. Биринчи Учкургон айыл аймагына караштуу Балакыш азыр Тегирмеч айылында номер 8099 шайлоо участкасынын айылдык кеңешинин талапкеринин программасы дедим. Так, айылдык кеңешинин талапкери Көчкөнова Миргүл Кубатовнанын программасы дедим. Анан уран койдум. Буга чейин да жеп үчүн ошол эле уранды кайра калтырдым. Эми аялда болсо Убадага бекем деген. Кетатам. Так, программанын биринчиси, анан өзүм тууралуу кыскача маалымат жаздым, кийин анан программага өттүм. Мен шайлоо алдындагы негизги программам деп саламаттыкты сактоо жана башка социалдык көйгөйлөр боюнча деп өзүнчө койдум дагы. Анын ичинде медико социалдык жардамдарды уюштурууда медайымдар менен биргеликте иш чараларды уюштуруу. Себеби биздин айылда азыр ФАП жаңы ачылды, эми жолго салынып, ошон үчүн ушул нерсени койдум. Биринчи. Анан Эмне иш чараларды уюштуруу деп жазып атасыңар медайымдар менен? Эмне дедим? Эмеде баягы жугуштуу ооруларды алдын алуу, анан ошол эле учурда АДК аялдарынын азыр немеде ноябрь айында жыл сайын иш чаралары уюштурулуп башталат да. Кан басымын өлчөө, тиги бу, ошондо алар эме мындай жардамга муктаж болуп атат ачык эле. Ошол учурда аялдарды уюштуруп, буга чейинки иштеген медайымдар болуп калышы мүмкүн арабызда, айыл. Ошолорду дагы тартып, баягы кан басымын өлчөөдө, себеби ал дагы бир чектелүү убакытта экен да, алар жетишпей калып атабыз деди. Ошондуктан бунун деле максаты, негизги максаты бул жерде деле ошо аялдарды колдоо да. Колдоп ушул иш чараларды уюштуруу. Сиз деген жардамга муктаж дегениңиз ал эмне, акча каражат бөлүп берүүбү же кандай? Жок, жок. Ал жерде Кандай акча жардам? каражаты боюнча айтыла элек, себеби баягы оорулуу адамдар каттоодо тургандар болуп калышы мүмкүн. Үйүнө барып кан басымын өлчөөдө ошого окшогон көйгөйлөрдү дайыма аялдар айтып келет да. Ошол учурда АДК мүчөлөрүнүн жумушун дагы жандандыруу максатында ошол маселени жаздым да. Так, мен кичине мындай бир эме Уюштурууга көмөктөшүү да бул жерде. Көмөктөшүү да уюштурууга. Макул, тиги АДКлар жандандырат, анан балким бир кандайдыр бир Уюштуруу иштерине көмөктөшүү. Көмөктөшүү. Хорошо, дальше. Анан айылды көрктөндүрүү, ар бир коронун көрктөндүрүүсүнө көңүл буруу, көчөлөрдү жарыктандырууга көмөктөшүү дедим. Себеби азыр ар бир республикалык деңгээлде ушул жерге скупканын ичине жазып койдум, неме деп, санитардык гигиеналык абал, эме тазалык деп койдум да. Себеби республикалык деңгээлде азыр субботниктер уюштурулуп атат го. Ошондо дагы айылдарда бир аз салгындоо болот да, мынча көңүл бурулбай калат. Ошол учурда дагы ошол кайра эле аялдарды баягы АДК мүчөлөрүн, анан алардын жардамчыларын кылып туруп ушул ишти дагы жандандырсак деген бул негизги аялдардын сунушу. Программаны ишке ашырсам деп атам аялдар менен биргеликте. Айылды эме тазалыгын, жашылдандырууну, анан арыктын четтери бизде аябай булганч болуп кетет. Ошолорду тазалоо, алдын алуу боюнча. Жакшы, так, дагы. Анан мынабу Артур эме тротуар жок биздин көчөдө азыр айылыбызда. Тротуар маселесин көтөрүп чыгуу деп жаздым өзүмө ошол кеңеште. Ошол таза суу кетип атат учурда бизде. Анан ички көчөлөргө да кирет да буюрсачы. Ошол учурда
өкмөт баягы эмелерин казылган жерлерди көзөмөлгө алуусуна көмөктөшүү деп койдум. Себеби алдары көйгөйдөн. Жакшы. Бул 2 жылдын ичинде бүтө турган маселе эме да, иш, жумуш. Ошон үчүн ошол жерине ошону жаздым. Буга чейинки программамда аябай көп сөз эмелерди, пландарды киргизген экенмин. Буга чейинки шайлоого барганымдачы. Бунусунда ушу негизги көйгөйлөрдө ушуларды эле алдым. Анан социалдык мекемелерде, мисалы, мектептин маселесин көтөрөйүн десем, азыр бизде эмеге типовой мектепке жерибиз тар болуп атат да, ошондуктан мен ал маселени көтөрбөдүм. Аны айтсаң баары бир эл деле мындай ишенбейт да. Себеби жериң жок болсо капиталдык мектепти эме кыласың. Типовой деген, то есть типовой мектепти курат элең деп ишенбейт. Бала бакча дейин десең, бала бакчага дагы жерибиз жок. Ошон үчүн мен бул эмеде бала бакчаны дагы, эмени типовой мектепти дагы жазбадым, программама киргизбедим. Жакшы, туура айтып атасыз, ооба. Миргүл, туура айтып атасыз, ооба. Бирок дагы Жылдыз эже, мен бүтө элекмин. Дагы бир жума өзүмө убакыт коюп атам. Буюрса ошолорду дагы эме кылам го. Анан ал жерге баягы калктын аярлуу катмарларын кошкум келет. Кары картаңдар, жалгыз боюн аялдар, жалгыз боюн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү карагым келип атат азыр. Мүмкүнчүлүгү чектелүүлөр да. Ооба, ошолорду. Анан сизге бир сунуш, Миргүл. Сиз социалдык экономикалык өнүгүү программасы бар да. 25-жылдагысы, 24-жылда. Ошону бир сыра көрүңүз ичинде эмне маселелер бар. Кайсы тарапка, там, например, ошол жерде мисалы инвестиция тартуу деген строчкалар бар да. Может быть, ошол жерден да бир кандайдыр бир жардам көрсөтө аласыз деген ойдомун да просто. Потому что бул программанда мурунда жазгансыздар да. Анан да бир сунуш, маселеңер все-таки жергиликтүү маанидеги маселелер болгон жакшы го деген ойдомун. Конечно, бирок сырт жактан бир инвестициялоо, бир иштерди тарта аласыз. Бирок 100% аткарылбай калышы мүмкүн да, ошо жергиликтүү маанидеги маселе болбосочу, каражат дегендей, жергиликтүү бюджеттен ошончо бар болуп калат го дегенчи. Ну, балким спонсорлор эле чыгып калбаса. Ошол эмени сырттан тартуу боюнча аябай мына 3 жылдыкта ар түрдүү багытына аракет жасадым. Негизинен анан бир мындай өзүңө да колдоо керек экен, кеңештен дагы, депутаттар дагы колдоо керек экен да ошол учурдачы. Ошол жагынан бир аз аксадым. Буюрса дагы ошондой шанстар келип калса, бунусунда чындап өзүм киришем го деп турам. Уже түшүнүп калдым. Көп болбосо дагы кичине түшүнүп калдым да. Рахмат, Миргүл. Кошумчалап дагы буюрса эме кылам. Хорошо. Мен только единственное жана тиги АДКнын жандандыруу боюнча ичине неме болуп атам, сомнение болуп атам. Мирлан, сиз кандай дейсиз? Ошо жандандыруу боюнчачы. Бул ишине иш оорураак болуп калат го, эми карап көрсөңөр болот, оорураак болуп калат негизичи. Эми аны, конечно, жергиликтүү бюджеттен ал багытта силер акча бөлдүрө албайсыңар, но мисалы здравоохранение, но негизинен бул багытта иш алып барса болот. Неме райондук жанагы ГСВлар менен, неме ошо борбордук ооруканалар менен, ошол как мындай бир жалпы эле бир окуу, ушундай бир долбоорлор тартып, окутууларды, билим деңгээлдерин ушу медайындар ушу жогорулатып ошол багытта иш алып барбасаңар, жергиликтүү бюджеттен акчаны бөлүш кыйыныраак болуп калат да бул багыттачы. Ооба, бөлүнбөй калат да, ошондо менде кичине сомнение болуп атам да. Может быть, да, эмеде дагы болгону кан басым өлчөй турган дагы аппарат бар го. Ошого гана акча бөлдүрдүк. АДКны колдоо боюнча кеңеште өзүм төрайым. Эмеденби, жергиликтүү бюджеттенби? Ооба, жергиликтүү бюджеттен. Кан басым өлчөө боюнча ошо 10 кан басым өлчөгүч аппаратына эме акча бөлдүрүп бердик. Анан аялдарды колдоо жергиликтүү нерседен бөлүш кыйыныраак. Ооба да, жергиликтүү кеңештен биз бөлдүрдүк быйыл.
Оны Ага. аппарат өзүбүз алып Оны айна отуруп прочий кылып жаныбызда. туруп өткөрсөңүздөр керек потому что андай статья жок да. Ооба, ооба, статья жок, ошого эме кылып, прочий кылып өткөрдүк. Себеби уже 3 жылдан бери маселе көтөрүп келишет, арызын эме жоопсуз калып атты да. Анан карасак, айылда чындап эле ал нерсе керек экен, аларды колдобосок дагы болбойт экен да аялдарды. Себеби ал Но биз айлыкка иштеп Мирлан атат, элүүчүнүн Мирлан чыгымы. мырза менен айтышыбыз керек сизге. Бул негизи туура эмес бөлүү да. Жергиликтүү бюджеттен мындай нерсеге бөлүнбөш керек да негизичи. Деле, ооба, ооба. Бөлүнбөйт да. Ооба, Анан бөлүнбөйт. жыл сайын биз еще аялдарды коргоо боюнча иш-чараларды уюштурууда эме дагы 100 миң акча эмеге киргизип койгонбуз, кеңешкечи чечим чыгарып койгонбуз. Пока пайдалана элекпиз. Себеби баягы иш-чараларды уюштурууда айылдар арасында, аялдардын ортосунда. Ну вот ошолорду деле эме ладно, ал деген бюджетиңердин ичиндеги неме. А вот именно программага кире турган маселелер дагы эмнени кошсоңор болот деген ойдобуз да. Так, дагы Мен айта берейинби? Айта бериңиз Чолпон. Миргүл айым, рахмат. Жакшы аябай жакшы, оюңуз да жакшы. Келиңиз Чолпон айым. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Да, саламатчыл. Программамдын эң биринчи максатым мындай болуп атат. Программанын башында эле биздин айылга аябай спорттук комплекс керек да. Бизде жаштар, спорттук жактан кыздар, балдардан жакшы алдыңкы меселерди алган кыздар, балдар бар. Ошол себептен спорт комплекс бизге абдан керек. Жери чечилген айыл өкмөттөн. Мурунда ошол талап кылып. Ошол жери чечилгенден кийин ошого проект жазганга акчаларды бөлүнбөй жүрөт. Эң биринчи максатым эле ошо бюджет бөлүнгөндө бюджеттен ошол спорт комплекстин проектисине акча бөлдүрүү. Андан кийин ошол спонсорлорду таап, бизде да төбөсү көрүнгөн жаштар бар, ошолорду дагы баягы спонсор катары элдерди уюштуруп, ошол жака өздүк салымды дагы коштуруп, инвестиция тартып, ошо спорт комплексти салдыруу эң биринчи жардамдашыпчы. Анан элдер дагы мындай элдерден сурамжылоо жүргүзгөндө да ошо элдер деле макул болуп атышат, өздүк салым кошконго. Ошо элди кыдырып, элге түшүндүрүп, анан ошо спорт комплекске бүт боюнча айылды Жакшы. Экинчи маселе, бизде жол деген аябай азап болуп калган. Жолубуз баягы Советтер Союзунан калган боюнча каралбайчы. Ошол жолго айылды 3 айылды 3 районубузду кошкондо 4 айылды бириктирген жол да. Андан ары жанакы Кел суу деп туристтер барып атышпайбы азыр аябай эме болуп. Ошол Кел сууга чейин барчу жол. Туристтер каттай турганчы. Ошол жолду элди баардыгын баягы улуу кичүү, колунда бар, колунда жок деп элдин баары эле жол үчүн салымын кошот болуш керек. Биринчи өздүк салым чогултуп, элди кыдырып. Анан президенткеби кайсы немеге мындай долбоорда ушу жол боюнча чуркап болгон аракетимди жумшайм дегенди жаздым программага. Андан кийин аксакалдар, ардактуу аксакалдар, бизде кечээ биринчи мен айылдар кеңешинин төрайымы болгондуктан биринчи октябрда иш-чара өткөрдүк. Аксакалдар чогултуп, 80 таяган 80 жаштан өйдө апа аталар чогултуп. Ошондо биздин айылда аябай эле ас муундар калыптыр. Ошол себептен ушу аксакалдар, апалар, жана кол өнөрчү апалар илгерки жакшы оокаттарды, кыргыздын нукура оокаттарын жасаганды билген аксакалдар арасында жанакы жакшы бир мурунку санжыраларды айтып жакшы сүйлөгөн аталар аябай эле аз калыптыр. Ошолор менен жаштарды бириктирип, бир иш-чараларды байма-бай өткөрүү деп жаздым. Ошо кийинки жаштар баягы кыргыздын сал санасы, нукуралык эме кол өнөрчүлүктөрдү унутта калбай, ошо бизге бир кичине болсо дагы бала чакабызга бизге мындай бир аталардан как мурас катары калгыдай кылып бир иш-чараларды байма-бай өткөрүү деп жаздым. Андан тышкары жанагындай долбоорлорду, проектилерди жасууга бир айылда бизде негизи окуу ошондой бир тренингдер көп деле болбойт. Ошондой тренинг өтө турган эжелерди таап, бир сабактарды, окууларды өтө турган, бир долбоорлорду жазып өткөрө тургандарга аракет кылып, ошолорду биздин айылга келип, айылдан ошо келиндерди чогултуп окута турган эжелерди табам дегенди жаздым. Ошого аракет окуу уюштурууга көмөктөшүү,
окууну уюштурууга аракет кылуу деп туруп, Анан сергек жашоого мындай элди, келиндерди, жаштарды тартууга дегенди жаздым дагы, бирок ошонун ичине эле биз жана кааптын мүчөлөрүнө деп офиске бир офис жазайын деп бир помещение алганбыз, жаңы салынган немеденчи. Ошол помещениянын ичине мен эме жазгам, аялдар кеңешинен. Анын материалдары тендерден өтүп келди жаңы эле. Анан анын ичи жазылган, ошонун ичине дагы керектүү жанагындай мебелдер керек, ошого бюджеттен акча бөлдүрөм деп жаздым. Ошонун ичи бүтүп, ошонун ичине жанагындай бир бөлө аласыз, жагын потом анан бөлө аласызбы? ошо бөлгөнгө аракет кылам деп атам. Анан тиги тренажерный зал кылыпчы, жана тренажерный бир нерселерди алып келген. Ошого бөлүп бергиле деп бюджеттен ошону бөлдүргөнгө аракет кылам деп жатам. Анан Буюрса боло тургандай, буюрса боло тургандай болуп атат. Зал деген эме балдарга эле эмес, жана улгайып калган, үйдө отурган апаларга, аталарга келгидей кылыпчы. Тренажерный зал биздин айылда андай такыр болгон эмес, бирок бизге керек да. Андан тышкары жаштар уюмдары менен чогуу биргеликте жакшы ушундай бир спорттук иш-чараларды байма-бай өткөрүп турабыз деп жаздым. Ошого аракет кылып, жаштар уюму менен сүйлөшүп, ушундай иштерди дагы көбүрөөк алып барам деп. Анан жанагындай кол өнөрчү апалар көптөн бери эле бизде бир өздөрү отуруп иштей турган бир помещение таппай жүрүшөт. Ошону айыл өкмөттөн каратып, ошондой бир кол өнөрчү апаларды бириктирип бир помещение таап берүүгө айыл өкмөт тарабынан мындай макул кылып, ошого аракет кылам деп атам, көмөктөшөм деп. Все хорошо, жакшы. Да, айтыңыз. Зордук зомбулук боюнча күрөшүү, жанагындай проблемалуу бир үй бүлөлөр бизде мага уже баары эле белгилүү, бирок ошолорду дагы мындай тактап, ошолорго бир жардам берүү, ошолордун балдары жакшы мындай мектепте дагы жетишкендиктерге барып, мындай окуудай кылганга жардам берүү, мектеп мугалим директорлор менен чогуу биргеликте иш алып баруу деп жаздым. Анан бизде деген бала бакча деген илгерки Советтер Союзунан бир почта бар болчу. Ошого эле ремонт жасалып эле, ошондо бала бакчабыз ошол келатат да, бирок кышкысын аябай сырыс болуп, балдар тез ооруп калып ушинтет да. Баягы чилде багчы. Ошол себептен ошого бир инвестиция тартканга аракет кылып жардамдашам деп атам. Буюрса ошо бала бакчаны бизге деген ошол жаңы баары бир эскини жаңыртканы менен болбойт экен, жаңы эле бала бакча салууга. Бизге бала бакча керек, жери бар, бала бакча салыш керек да, жаңыртып. Ошол андан тышкары биз буга чейин депутатка барам дегенге чейин деле кайрымдуулук иштерди кылып жүрөбүз, спонсорлорду таап, жаштарды мындай колунда барларды уюштуруп, айылда көйгөйлүү мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип жүрөбүз. Ошонун жагын дагы өнүктүрүп, анан бир долбоорбу же кандай бир нерсени мындай өнүктүрөлү деп атам. Элден элге деген бир неме менен, аталыш менен колунда барлар чогултуп туруп, анан кайра айыл жеринен эле аксакалдар соту, кааптын мүчөлөрү кылып туруп, бириктирип комиссия түзүп туруп, анан ошо элден элге деп элден түшкөн нерсени кайра муктаж болуп аткан үй бүлөгө бөлүп берүү, жанагындай бир оор операция болуп кыйналып аткандарга ошо айылдын немелеринден жардам берүү дегендей ушундай бир нерселерди аракет кылып жардамдашам деп жаздым. Жакшы. Абдан жакшы. Бирок көп болгон жок, мунун программаңар аябай көп болгон жок, силер айтып бергениңер. Бир эле барак айтып берген боюнча бул убакка чейин депутаттыкка барганга чейин деле иш кылып жүрөм, колуман келишинче кылып жүрөм, өзүм командам бар. Анан дагы деле ошол баары ар тармактуу тияк бияктан кылып иш алып бара беребиз деген ойдомун. Анан все хорошо, жакшы. Жакшы программа экен. Жакшы программа, ооба. Самое главное, ооба, баягы чечиле турган маселелерди жазсаңыздар. Жана ким Мергүл деле, Айым деле айтпадыбы, баягы мектеп, же сиз айттыңызбы, мектепти жазган жокмун, детсадты салт салат деп жазган жокмун дегениңер, сиз айттыңыз, жакшы, туура нерселер айтып атасыз. Бир суроо да, бул жерде спорттук жанагы тренажерный зал, анан кол өнөрчү апаларга помещение дегенди ушуну
мен негизи айыл өкмөттөн бөлдүрө аламбы ушуларды каржылоого бирге акча же бөлдүрө албайм деп ойлойсуз? Кандай бир кеңеш бере Тренажерный аласыз? залга бөлдүрө аласыз, ооба. Бөлдүрө аласыз, бөлдүрө аласыз. Ооба, бөлдүрө аласыз. Это же Кол өнөр спортта. кол өнөрчү апалардын эмесинечи бирге көмөктөшүш керек болуп атат да, финансы жагынанчы. Эмне менен көмөктөш керек болуп атат? Ошолорго помещение таап, помещение негизи бир жерде бар, бирок аныкы ремонт керек да. Помните, Өкмөт жардам баягы берет. жергиликтүү маанидеги маселелерди айтканбыз. Кол өнөрчүлүккө силер көмөктөшүү болот депчи. Здание, помещенияны мисалы бөлсөңүздөр болот. Мирлан, услуга Да. катары Ооба, тренажер болуп мүмкүн. эгерде муниципалдык менчикте ошондой имараттар бар болсо, сиздер ошо помещенияны карап бөлдүрө алсаңар болот да. Эгер бош муниципалдык менчик объектилер бар болсо, ошентип бөлдүрө алсаңар болот. Суроом мен, бул жерде программанын аягына жаза бүтө элекмин, бирок эме деп кошком. Бизде деген жана жыл сайын жайлоодо эме өтүп турмай болбодубу, фестиваль. Кыргыздын улуттук даамдары, унутта калган даамдары дегенчи. Ошол боюнча бизде деген билинбегени менен абдан көп мындай унутта калган тамак аштар бар экен да. Ошолорду унутта калтырбай, ошону жасаганды билген апалар бир 2-3 эле калыптыр саналуучу. Ошондой бир эме каржылап кичине мындай мастер-класстарды хотя бы айына бир 2 жолубу же жумасына бир жолу өткөргөндөй кылып, жанагындай кызыккан жаштарды чогултуп, ошолорго үйрөткүдөй нерсе кылыш керек да, бирок ага дагы каржылоо керек да. Ошол жагында жазсам бюджеттен бөлдүрө аламбы же ал жака каралбайбы? Сиз аны программага мисалы колдоо ирет катары жаза берсеңиз болот. Бирок жергиликтүү бюджеттен сиз акча бөлдүрө албайсыз, бирок инвесторлор тартып же бир демөөрчүлөр тартып, спонсорлор тартып иш алып барсаңыз болот да. Анткени кол өнөрчүлүк болуп атпайбы баягы. Бюджеттен именно куралчылыкка, ну смотря что, эмнеге мисалы да, жергиликтүү маанидеги маселеге кирбей калат да. Бирок мындай демөөрчүлөрдү тартып иш алып барсаңыз болот ал багытта. Бирок зданияны берсеңиздер болот. Ооба. Маселе да мени көптөн бери түшөлтүп келатканчы, могу зордук зомбулук болгон үйлөргө биз аялдар кеңеши өзүбүздүн каражат чөнтөгүбүздөн жардам берип келатабыз да. Ушуларга деп негизи айыл өкмөттөн акча тыйын бөлүш керекпи мыйзам боюнча? Смотря какой вопрос. Мисалы үчүн күйөөсү ичкен, үйүнө тынчтык бербегенде, кээ бирде аялды, келинди жанагындай бир тынчып тургудай бир жерге алып барыш керек болот. Анын жол киресин төлөш керек болот, питаниясын берип алып бериш керек болот. Же кээ бирлер сразу эле мен эртеңки күнү күйөөм менен жашап калсам, мен азыр сразу эле аны милицияга бере албайм деп, көк ала болот, тромба алат, аны больницага мындай кичине дарылантыш керек болот, ошондойлоргочу. Ну, соцпомощь катары эле да, наверное, Мирлан. Да. Силер, конечно, жана материальный жагынан, же мисал дары дермекке силер ошол эле бюджеттен акча бөлдүрө албайсыңар. Бирок эгерде бул багытта иш алып барып, мындай бир түшүндүрүү иштер, бир окутуулар, бир семинар, тренинг эгер уюштурабыз десеңер, аны каражаттарды зордук зомбулукка иш алып барсаңар болот. Анткени силер мисалы мындай да бюджеттен эртең бирөө көрүп койсоңуз, башкасы да келет, мага керек, тигини алып бер, буну алып бер депчи. Жалпы уюштуруу маселелерине бюджеттен акча каратсаңар болот. Именно зордук зомбулукта ушул багытта жалпы маалыматтык компания же бир атайын бир окутууларбы, ошолорго иш акча каражатын каратсаңар болот да. А так дары дармек, жол кире, ал жагы маселе кыйыныраак. Кредиттен болот го, жол зомбулук. Зомбулук жанан негизи айыл өкмөт дагы ушул жагына көңүл бурса жакшы болгудай да. Көңүл бурса жакшы болот эле. Силерге мен бир барыңыздарга бир маалымат катары айтып коеюнчу. Баягы, может быть, силердин жанагы азыр могу программаларга да какой-то неме маани берип калабы дейм да. Жакын буквально өткөн жумада буга чейин мына бир жарым жылдан бери, бир жылдан бери созулуп келип атат. Жергиликтүү демилгелерди колдоо атайын бир жобо иштелип чыккан да. Мамлекеттик бюджеттен ошо жергиликтүү демилгелерди колдоо боюнча. Ошол буквально жакында эле өткөн жумада кол коюлду.
бул жобо эмнени айтылат? Будан кийин эми эмки жылдан баштап жергиликтүү бюджеттен болот. Жергиликтүү бюджеттен буга чейин деле мыйзам жол берген. Жергиликтүү демилгелерге местный инициативалык акча бөлүнгөн. Бирок мамлекеттин эсебинен, ошол эле райондук фонддордун эсебинен эми буюрса сиздердин ушу жергиликтүү демилгелерди мамлекет колдоого алат да, колдоого алат. Ошол жана жергиликтүү маанидеги маселелерге тиешелүү өзүңүздөрдүн инициативный топтор биригип туруп, мисалы сиздер айтып атпайсыздарбы, могу сергек жашоо жана спорттук иш чараларды, ошондой бир зордук зомбулук болобу, ички жолдор, освещение, спорт инвентарь, ошондой бир спортивный площадкалар болуп калабы, жана башка бир жергиликтүү маанидеги маселелер болсо, силер долбоорлор жазып, өткөрүп, ушу жергиликтүү демилге бюджеттен, анан жана мамлекеттик бюджеттен дагы ушуну акча каражаттар бөлдүрсөңөр болот эми будан кийинчи. Буга жакшы жол ачылды да, атайын бир иш чара иштелип чыкты, жол иштелип чыкты да, кол коюлду. Маалымат катары айтып коеюн. Чоң рахмат. Да, программаңарга эмне жазуу как раз билип алдыңар, кайсы тараптан акча каражат деп. Бирок жана тиги АДК кичине маселе да, ким Миргүл айткандай. Анан, урматтуу катышуучулар, дагы даяр болгон программалар барбы? Буякта Миргүл Кубатовна суроо бериптир, банкта счет ачканда сөзсүз 50 миңге чейин акча салышыбыз керекпи дегенде. Так, ооба, 50 миң бул деген өзүңөрдүн баягы акча каражатыңар, самовыдвиженецтердики да. Эгерде мисалы партиядан боло турган болсо, анда 100 миңден ашпаш керек. Хорошо, а так силердики 50 миңден ашпаш керек. То есть силердин бүт болгон бул печать программаңар болобу, же болбосо бир кандайдыр бир каражаттар мындай бир кереги тие турган болсо, там ошол счетуңардан төлөйсүңөр да. А так 50 миңден ашпаш керек. 50 миңге чейин акча салышыбыз керек эмес. Эгерде жана ким Жумакүл эже айтып атпайбы, мен фонд ачкым келген жок. Ошон үчүн программамды печатать эткен жокмун депчи. Эгерде силер распечатка кылсаңар программаңарды, анда силер фондуңарга 50 миңге чейин акча каражатты саласыңар дагы, ошол акчадан төлөп корото аласыңар. Yıldız Ecekem'e daha bir soru vereceğim. Ооба. Neme biz hazır nime kısayda Facebook'a reklama kısak bolowur. Facebook'a, YouTube'ga, bir nimege var yani. Ошол маселени ооба мен аябай эмеге ЦИКке күндө берип атабыз да. Мирлан, сиз да көргөн болушуңуз керек. Бул силердин Facebook страницаңар бул реклама катары кетеби же кетпейби деп азыркы күнгө чейин еще жооп ала элекпиз, туурабы Мирлан? Ошондой болуп атат. Жооп ала элекпиз, бирок жооп алары менен вот ошол маселе болуп атат да. Facebook же болбосо Telegram, WhatsApp сыяктуу нерселерге, TikTok, анан неме статус, соцсеттерге ошол жерден акча каражат бул рекламада көрсөтүш керекпи же көрсөтүш керек эмеспи дегенди бая деле бергенбиз, бирок ошо ЦИК пока жооп бербей атат да. Эжекелер, эгерде бул маселе сразу эле билине турган болсо, биз сиздерге айтабыз, ким Айгерим аркылуу жообун айтып коебуз, макулбу? Рахмат эжеке, жакшы суроо бердиңиз. Ооба, биз как раз ушул жөнүндө бүгүн да көчөгүндө ушул сүйлөшүп аткан суроо эле да. Балким чечилип калса кийинки жолугушууда айтып калабыз, эгер чечилип калса. Ооба, чечилип калса точно кандай кылып туруп соцсеттерге берсе болобу болбойбу деген жол эмесин, өзүнүн жолдорун айтып берип коебуз, макулбу? Макул. Рахмат. Так, кимдин программасы бар дагы? Башка жокпу? Кимге программаны азыр түзүп көрөлү? Чогуу. Менге дагы түзелим башка. Сиз уже жазып салган турбайсызбы, Мавлүт эжеке? Жазып көрмөм, дагы кызыктуу болобу дейм да. Давайте жазып көрөлү, башка кишилер отурабы? Урматтуу катышуучулар.
Унчутпай атат го. Oturup kırç etmiş oturup. Белгиле, балким бар чыгар кимде. Кол көтөрүп койгула, сөз беребиз. Алло, саламатсыздарбы? Инабат Саламатчылык, эжеке, Инабат эже. саламатчылык. Мен дагы өзүм платформам боюнча кыскача айтып берейин, Айтып бериңиз. Мен негизинен ушул экинчи жолу депутаттыкка талапкер болуп баратамын. Мен негизги алдыма койгон максатым мындай болуп атат. Биринчи кезекте биздин чөлкөн, биздин айыл өкмөтү, биздин жерибизде бүт дыйкандар мөмө жемиштин түрү менен алектенишет да. Анан бизден келген мөмө жемиштерди Казакстан, Россия бизнесмендер алып кетет дагы аз гана суммага сатып кала беришет да. Мисалы үчүн 30 сомдон саткан болсо, алар алып барып 100 сомдон бизнесмендер тек апарып сатпайбы? Ошон үчүн азыр көпчүлүк адамдар баягы мөмө жемишти күндүн ысыда сактап калыш үчүн холодильниктерди куруп жатат. Ошол нерселерден кыйналып жаткандыктан мен ушул атайын өзүм ушул платформама ушул нерсени киргизгим келип атат. Ушунчалык мөмө жемиштин мекени болгондуктан инвестиция өкмөттөн инвестиция тартса, ошого жардамдашып инвестиция тартып, өзүбүздөн чыккан мөмө жемишти кайра иштетүүчү ишканаларды курууга көмөктөшсөм деген биринчи максатым ошол болуп атат. Анан бул ошол жеке ишкерлерди колдоо, жеке ишкерлер өздөрүнчө холодильник даярдашып курушуп алса, же болбосо жеке ишкерлер фураларды өздөрү алып, өздөрү дыйканчылыгын өздөрү сатса, бул дыйкандарга чоң жардам деп ойлоймун да. Анан кээ бир колунда барлар жеке ишкерлер баягы сокту кайрадан мөмө жемиштен сок чыгарышат да. Бул деген элге көмөктөшүп жардам берем деп атам. Анан экинчи максатым, мен кечээки немеде 1,5 миллион акча тартып 8 жаңы көчөлөргө шлянка немелерди жаткызгам, трубалардычы. Бирок скважина чыкпай калгандагы ушул жаңы чыккан конуштарга скважина чыгарып, таза суу менен камсыз кылуу. Акча бөлүш үчүн кадам таштап атам да. Анан үчүнчү нерсем, өзүңүздөр көрүп жалпыга белгилүү баягы зордук, зомбулуктар болуп атпайбы? Ушундай зордук, зомбулукка кагылгандар үчүн бир чоң элге жеткиликтүү түшүнүктүү иш-чараларды өткөзүү үчүн, жогорку деңгээлдеги иш-чаралар өткөзүү үчүн өкмөттөн акча ажыратып, ушуларга бир көмөктөшүү көрсөтүү. Ушундай платформалар менен мен депутаттыкка баратам. Негизинен ушундай нерсени койдум. Так, жакшы. Сиздер ошо жана көмөктөшүү деп койдуңузбу, же кандайдыр бир жолунда жазып койдуңар, кандай кылып көмөктөшүү? Ошол жеке ишкерлерге көмөктөшүп инвестиция тартуу менен бирге айыл өкмөтүнүн тарабынан дагы аларга жардам берүү. Мисалы кандай жардам берүү айыл өкмөт тарабынан? Кандай деп ойлойсуз, Инабат эжеке? Мисалы, кээ бирлер баягындай жерлерди аукционго коет да, ошол адамдарга, аукционго коюлган адамдарга ошону бир арзаныраак наркта баягы жерлерди берип, ошол жерлерге холодильник курганга, депутат катарында ошолорго жардам көрсөтөм дейм да. Жакшы, Инабат эжеке, турмушу ушундай жеке ишкерлер иштесе, элдин турмушу жакшы болот. Өздөрү даярдаган эгин-тегинди өздөрү даярдаган мөмө жемишти сыртка өздөрү саткандыгы, чоң суммага өздөрү сатса, бул элдин жашоосу жакшы болот дейм да. Жакшы, Инабат эжеке, сиздин урматтуу катчылар, байкасаңыздар, Инабат эжекенин программасында именно ушу жергиликтүү ишкерлер, жергиликтүү экономиканы дагы мындай бир көмөк көрсөтүүгө дагы ушу программасын багыттаптыр да. Биз ойлойбуз, бул абдан жакшы программада ооба, туура социалдык маселелерди чечиш керек, жаштар менен жана башка маданият, спорт, башка иштерди алып барыш керек. Пулуңузду өчүп турайынчы пока 1 мүнөт. Бирок ушул жергиликтүү экономиканы дагы алдыга жылдырыш керек да. Албетте жергиликтүү бюджеттен сиздер акча бөлдүрө албайсыздар, именно экономика, бизнескечи. Бирок ошого көмөктөшүү, ушул багыт иш алып баруу, инвестиция тартуу жана башка иштер жүргүзүү аябай бир жакшы демилге да. Бүгүнкү күн ишкерлерди да, ушу дыйкандарды аябай колдош керек. Мисалы, жер берип атканда
жерлерди арендага берип атканда ошол жерге ушул мисалы конкурстун негизинде мисалы конкурсту ачык айкындуу өтүшүнө ушул багытта иш алып барсаңар болот. Башка бир жанагы арзан соляркалар, льготный башка бир иш чараларды ошого бир көмөктөшсөңөр болот, ушундай бир иш алып барсаңар болот да. Ошол бул жакшы демилген жана баягы социалдык маселелер боюнча көйгөйлөрдү аныктап чыкканымда, жаңы конуштарды аныктап чыкканда негизинен ушул жаңы конуштар таза сууга муктаж экен да. Анан таза суу менен кошо көчөлөрдү асфальттоо деген нерсени негизи көйгөй кылып алып чыгышты да. Анан бул деген нерсе көчөлөрдү асфальттоо бир топ элдин турмушуга жакшы нерсе алып берет экен да, айрыкча аялдарга. Баягы көчөлөр таза болсо, жайган кирлери таза болот экен, үйлөр таза болот экен. Ушуга элдин демөөрчүлөрдүн жардамы менен, өкмөттүн жардамы менен ушу көчөлөрдү асфальттоо деген дагы бир платформа бар да. жакшы. Инабат эжеке, жакшы. Мисалы жана сиз таза суу деп кеттиңиз. Таза суу ал жергиликтүү маанидеги маселеге кирет. Бул жергиликтүү бюджеттен акча каражатын карасаңар болот. Анан сиз жанагы азыр жол деп атасыңар. Бунун астында Чокпона эжеке да жанагы ушу Кең сууну асфальттоо жолдоду айтты. Бул жерде сиз да айтып атасыздар, балким вот мына Жумагүл эже да айткан, башкалар да айтат, кошулат. Бул жерде карасаңар, жергиликтүү бюджеттен только ички жолдорго акча бөлдүрө аласыңар да. Мамлекеттик маанидеги маселелерди силер бул багытта балким уже ушул багытта иш алып бара аласыңар. Бирок жергиликтүү бюджеттен только гана ички жолдорго эле акча каражат бөлдүрө аласыңар да. Аны билесиздер да, мурда ким депутат болуп иштеди билет. Ички жолдор. Ички жолдор. Анан бул жерде Инабат эжеке, рахмат сизге. Анан бул жерде чатка бирөө суроо берип атат. Гүлай эжеке. Саламатсыздарбы, Жылдыз Сайым Мирлан мырза? Мен азыркы учурда директордун милдетин аткарып жатам. Мыйзам боюнча мен жумуш орунду регистрация болгондон баштап убактылуу токтотомбу деп атат да. Ооба, сиз регистрацияны катталгандан кийин убактылуу токтотосуз. Убактылуу ишиңизди токтотосуз. Анан шайлоо бүткөндөн кийин сиз кайра депутат болуп калсаңыз, буюрса сиз депутаттык ишиңизди да алып бара бересиз, өзүңүздүн ээлеген кызматыңызды да иш алып бара бересиз да. Бул как раз таки ушу мугалимдерге, ушу директорлорго, ушу бала бакчада иштегендерге, бала бакчанын башчыларына дагы бул тиешелүү да. Убактылуу ишиңерди токтотуп турасыңар. Так, дагы кандай суроолор Дагы бир болуптур? суроо да берсем болобу? Ошол Мен да суроо берсем болобу? Азыр ким сүйлөп атты эле жаңы эле? мен Миргүл. Мен Райхан. Миргүл берсин, Миргүл. Частный Миргүл, бериңиз суроо, школада анан кийин. часовик болуп иштейт. Өзү частный школада часовик болуп иштейт. Анан эгер депутаттыкка өтүп калса, анан төрага болсом дейт. Ошондон аркы эмеге кеңештин төрагасы болгондон кийин частный школадагы сабагымды тапшырамбы деген суроону берди эле да. Сурап берчи дешти. Частный да мектеп. Мектеп частный. частный. Айрда сиз часовиксиз да, туурабы? Жок, мен эмес, ошол депутаттыкка аттанган талапкерлер Мисалы да. сурап берчи. Ал уже кеңештин төрагасы болом деп атабы уже, Ооба, эгер эгер болуп калсам деппи? Эми кеңештин төрагалыгына азыр адамдын санына карата айлык төлөнүп калбадыбы? Анан негизи мамлекетте мындай бир преподавательская деятельность деген уруксат берилет да, мындай часовик болгонго уруксат берилет. Өзүнүн определенный сааттары бар. Мисалы, ошондой бар да. Аны маселени төрага отурган киши да тиякта, ооба, кеңеште. ошондо жумасына 2-3 жолу мындай обедке чейин или түштөн кийин барып иштесем болот деген эмени айтты да. Часовик катары эле. Ооба, часовик да. Часовик. Аны көрүш керек, Миргүл айым. Көрүш керек. Анын тиги сааты канча? Төраганын дагы сааты определенный бар да, анын тиякта отуруш керек, ошондон кем эмес дегенчи. Ал үчүн эгерде ошончол ал жагын караш керек да. Мисалы мындай да, төрагалар 8 саат калса, ал өзүнүн жанагы саатын 6 саатка кыскартып туруп, 2 саатын преподавательскийге жумшаса болот. Ошондой бир аны карап көрсө болот, анычы. Хорошо. Бүттү, Миргүл, сурооңуз. Райхан айымга берели анда. Райхан айым. Менде суроо мындай болуп атат да. Мен мына бул жергиликтүү бек өкмөт иштеймин. Анан азыркы күндө Ой. Райхан айым өчүп калды микрофонуңуз.
долбоорубуз. Анан ошого 31 октябрга чейин долбоор. Райхан айым, сиздин микрофонуңуз улам өчүп атат. Сурооңузду Ооба, угуп калдык. зона келип ошо өчүрүп койдум азыр. Ошол 31 октябрга чейин биздин долбоорубуз бүтөт. Акчасы кеч түшкөнүгүнө байланыштуу ушул октябрь айда биздин осуществление иш болуп атат. Бирок мен азыр депутатка койсом, ал иштей беремби, кандай болот деген сурооду койгум келип атат. Башын укпай калдык эжеке, сурооңузду. Кайсы жерде бир А. частный бирдим. Өчүп эле эме. Менин суроом мындай болуп атат. Мен жергиликтүү бейөкмөт уюмда иштеймин. Ага. Анан бизден долбоор азыркы күндө баягы акча каржылоосу долбоорубузга кеч түшкөнүгүнө байланыштуу 31 октябрга чейин уланат экен. Азыр бул жерде баягы жумушту токтотуп койгула деген мага да тиешелүү болуп калабы деген сурайын деп атам да. Мен ошол долбоорду иштей беремби, ошол айылымда дегенди сурайын деп атам да. Себеби 31 октябрга чейин бүтпөсө, баягы краткосрочный эмелер долбоор бүтөт экен да 31 октябрда. Ошого иштей беремби, же мен да токтотуп коюшум керек. Бейөкмөт уюмдасыз да, сиз муниципалдык уюмда эмессиз да. Иштей берем, Туурабы, Мирлан? Ооба, сиз бул багытта эжеке иш алып бара бересиз. Сиз бейөкмөт уюмда иштейсиз. Сиз мамлекеттин эсебинен айлык албайсыз да. Бул кимдер мисалы токтотулат? Бул жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер да. Ошолор убактылуу иштерин токтотулат. Сиз ал категорияга кирбейсиз. Эгерде айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттен алгандар акча, мамлекеттен алгандар ошолор токтотулат деп атат. Хорошо. Сиз аяктан алган жоксуз да? Жок. Всё хорошо. Ошого сурайын дегем. Мейлиңиз, рахмат Райхан эжеке. Жиги программа боюнча кайра кайтып эпетпелүү? Кимге программа түзүп берели? Келгиле, отуруп ал. Батма айым? Мен төттө ойлоп атам, программаңарды же бүтүп барыңыздар, жазып салдыңар? Же эч кимге кереги жок. Анда мага программа түзбөйлүбү? Сиздики түзүлө элекпи? Жок, мен көп сабактарга катыша албай атам да. Негизи ошол али документинде тапшыра элекмин, эми убакыт бар деп турам, бирок убакыт эле бат эле өтүп кетет бул күндөр. Ошо тапшырып коюш керек. Анан программа түзө элекмин, ачык айтканда. Давайте примерно кылып түзүп көрөлү азыр. Калгандарга дагы мисал болсун, Эми идеальный болбосо дагы бир окшош туруп кичине түзүп көрөлү, анан кийин силер кайсы, сиздин аты жөнүңүздү толук айтып коесузбу эжеке? Камалова Райхан Абдамитовна. Райхан Дамитовна. Абдамитовна, туурабы? Ооба, туура. Всё хорошо. Так, мындай дейли. Так, ладно, пока мындай деп жаза берейинчи. Депутатына талапкер. Дей берейинби? Ооба. Так. Так, хорошо. Так, кечирим сурайм. Так, алдындагы программасы дейли. Бул силердин заголовкаңар болот, Так, заголовкаңар болот. Эми давайте силердин тармактарыңарды эмне проблема көтөрөйүн деп атасыңар? Айылда эмне проблема бар? Эми бул биздин ушу Кыргызстанда бар эле дайын да, бизде негизи суу көйгөйү, баягы сууга суу көйгөйү биринчи кезекте турат.
Анан мына бул бизден вот жакынкы жайыттарын такырланып баратышы. Анан сел bizde bayağı sel cüret ayıllarda. Şu sel köyü Ага. var. Так, Andan давайте. sırtkarı Сел dedik. Суға су ova. dedik. Баса, давайте сиз жөнүндө бир маалымат жазып койбойлу, Makul. Сиз кандай, сиз депутат болдуңуз беле? 7. çakılışta deputat болған. Так, хорошо. Жетинчи чакырылыш болгондо силер азыр канчанчы жолу депутат болуп атасыңар? Men ikinci yolu bol otam men. İkinci yolu koy otamın. Бирок кандидатурамды ikinci yolu koyам ошондой. Так, анда сиз мындай кыласыз. Сиз бияка өзүңүздүн тиги туулган жылы дегендерди өзүңөр жазып койсоңор, Aha. туулган күнү, жылы değildi дагы, туулган жери деп коелу. Буну силер жазып койсоңор, Aha. Так, кайсы жактансыз? Сразу эле жазып салалы болбосо. Leylek rayonu Toğuzbulak ayıl ökmöttü. Mincikaç ayılı olup da. Так, Баткен облусу, Лейлик району. Так, азыр бир секунд. Бир секунд, урматтуу катышуучулар, азыр. Кечирип коюңуздар, мен просто бияка жылып алдым. Так, Лейлик району кайсы айыл өкмөт дедиңиз? Toğuzbulak ayıl ökmötü. Тоғызбулак айыл аймагы кайсы айыл? Mincikaç ayılı. Mincikaç ayılı. Sabır участок. Миңжыгач айылы. Так, Миңжыгач айылы, потом толуктап койсуңар, макулбу? Анан бул Makul. жака билими эгерде болсо жазасыз, жазбайм десеңиз жазбайсыз, макулбу? Так, Tamam. анан кийин иш тажрыйбасы деп жазып койну, деп Aha. коелу. Жетинчи, так, эмне деп жазсак болот? Иликтүү, 6-чы, болбосо жергиликтүү кеңеште дебейли, Ova. Кеңеште экинчи жолку депутат деп айтайынбы? Ya biriyle yıl deputat oldu. Benim kandidaturamdı koyun da. Мурунку созувда, Ova. Мурунку же былтыркы созувда деп коем. Эмне деп койчу эле? Мурунку. Мурунку Murdakı sonsuz. Murdakı. созувдагы Жылын yazdı gün cüzece. жылын жазалы, кайсы жылдары? 2021-24'te. 2021, 2024. Ооба, туура, эжеке, туура айтып атасыз. Жылдардагы жергиликтүү кеңештин депутаты дейли, туура болот го ушундай, Ova. Так, значит, муну деген өзүнчө программа кылып коелу. Так, анан кийин давайте муну потом толуктайсыз, эже. Азыр негизи иш тажрыйбаңыз, кайсы жерде иштейсиз, эмне алектенесиз, буяка толук жазып коесуз, макулбу? Так, андан тышкары бул өзүнчө маселе, анан жаз айынын өзүнчө ойлоносуңар. Вот теперь сел, сууга суу эмне дедиңер, дагы эмне бар? Sugat su. Ayemi pitavoy vada jakında çeşil atat. Anan вот жайыт маселеси такылданып баратат. Анан сырткары бизде дагы маселе вот эме маселе бар бизде. Сиз эмне маселени көтөргөн атасыз программада? Программадабы? Менде вот климаттын менде негизги маселе вот бек мутуйдунда иштеп жүргөнүмө байланыштуу
ошол аялдардын ишкердигин өнүктүрүү, ошол социалдык экономикалык абалын оңдоо үчүн аларга ушул жакында ишкердикти өнүктүрүү борборун ачып атабыз. Ошол жерде аялдардын кичине билимдегенин жогорулатып, мындай бир аялдарга багыт берүү. Мына азыр климат өзгөрүп атат, ошого адаптациялуу. Анан Өзгөртүү, адаптацияга кантип иштөө аялдарга керек? багыт берүү. Ооба. Так. Аялдарга багыт берүү. Ошондой эле ушул айылдын жалпы эле ушул айыл өкмөтүнүн баягы ынтымагын, биримдигин чыңдоо менин максатым. Ошол жерде берекенин баары ынтымакта, биримдикте. Ошол максат. Анан Жакшыртуу деп койсом болобу? Жашоосун жакшыртуу. Жакшыртуу десеңиз эле болот. Так, хорошо. Анан Так, аялдардын жашоосун жакшыртуу дедик, анан дагы экинчи вот менде мындай максаттар болуп атат. Мына бул мисалы үчүн бизде депутаттар, булар эме желпи кеңештин депутаттары, булар айыл өкмөтүнүн ишин көзөмөлдөөчү орган дегенде эле асманга чыгып кеткен депутаттар болот да. Ошондой эмес. Биз негизи бая ушул жалпы эле максатыбыз ошол жердеги ишти көзөмөл кылуу менен бирге бир багытта иш алып баруу. Так, давайте мындай кылалы. Бир подтема алалы, мону подтема кылсак болобу? Аялдардын жашоосун жакшыртуу деп туруп. Ооба. Ушунун астына биз деген иш чараларыбызды жазалы. Болобу? Так, анан ким сүйлөп атабы бирөө? Так, анда моуну биз блокко бөлгөн атабыз, эжеке, Так, блокко бөлүп атабыз, значит, бир блок кылалы, значит, аялдардын жашоосун жакшыртуу дегенибиз. Может, силер дагы ойлонуп көрөсүңөр, может, дагы башкача. Так, анан сууга кандай эме лозунг кылалы? Сууга дедиңиз, дагы эмне дедиңиз? Сел каптап атабы. Негизи бая биринчи баардык жашоочулардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуусуна суу биринчи кезекте турат экен да. Суу болгондон кийин анан башка жашооду улантса болот. Эмне суу, бирок ичүүчү суу эмес, Ичүүчү суу эми Кудай буйруса долбоор өттү деп атат. Бирок ичүүчү суу деле бизде мындай таңкыстык бар да, бирок ошол таңкыс айылдарга бая ар бир үйгө бая эме деп коет, кран киргизебиз деген бир жакшы долбоор болуп атат да азыр айылда. Анан ушул болот, Кудай буйруса болот деп атат. Эми быйылкы жылы болуп калат деген үмүттө турабыз. Ошон үчүн ал маселени көтөрбөй эле ушул сууга суу маселесин көтөргүм келип атат да. Сууга сууну кантип чечесиз, эже? Сууга суу негизи бизде элдерибиз ынтымактуу, айыл эли өтө эле бир ынтымактуу болгону ошол суудун баш жагында. Бул энди желектүү мааниде көтөрүлбөйт бул. Бул жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу, вот аткаруу бийлигине кайрылуу, ушундай каттар менен кайрылыш керек болуп атат да. Бизде бир ошол чоң бир эме бар. Саркен суусу деп көп жылдан бери көтөрүлүп атат. Ошол маселе чечилсе, биздин элдин көп маселеси чечилет. Ону жогорку кеңешке кайрылабыз. Так, кечирип сурайм. Так, силер жогорку кеңешке кайрыласыңар. Бирок бул чечиле турган маселеби же жокпу? Алыш керекпи же жокпу муну? Аны билбейм, ар убакта бир көтөрүшөт. Бирок ушуну билбейм. Аны мен жазбасак деле болобу билбейм. Бирок ички арыктарды оңдош керек. Эми ошол дагы экинчи маселе ички арыктарды кайрадан оңдоо. Может быть, ошону. Просто бул сууңарды, бул чоң маселе да. Чоң маселе. Эми ошол детектан буруп келиш керек. Чоң сууларды буруш керек да. Анан бул силер азыр программаңарга жазып салсаңар, эртең аткарылбай калса кандай болот? Ошо түпкүлүгүн айтып коеюн дедим да сизге. Боорики сууга сууну анда алып салайын,
Давай алып салыңыз. Сел делечи эжеке. Сел ооба, бирок бул сел МЧСтин жумушу да. Аны да Сиз кое кандай кылып албайбыз. чече аласыз муну? Аны да кое албайт экенбиз, значит. Билбейм, а может силер бирдеме МЧС менен может иш чара өткөрөсүңөр, бирок бул МЧСтин жумушу да булчу. Силер жергиликтүү өз алынча башкаруу органы только мындай бир көмөктөшүңүз мүмкүн. Ооба. Бир какой чрезвычайный ситуацияда да. Аны да койбой койсок болот. Сиз эжеке, урматтуу катышуучулар, маселелерди жазганда лучше ошол чечилеби, чечилбейби ошону обязательно караңыздар. Просто ертең бул Ошону биз фантастика алып болуп кетпесин, туурабы? Ана элдер ай деп анан айтпасын. Ошону айтам да. Тактап алайын. Ошо сиздердин Так, анан сабактарга баштан аяк катышканым жок. так, эгерде аялдардын жашоосун давайте мындай кылалы. Бирөө эгерде мен депутат болуп шайлансам, эмне иш чараларды өткөрөсүңөр бул аялдардын жашоосун? Давайте хотя бы бирөөнү бүтүрөлү. Давайте. Эмне иш чара? Биринчи ушул аялдарды мындай немелерге чечимди кабыл алууга, аялдарды көбүрөөк окутууга тартуу керек деп эсептеймин да. Себеби айылдын аялдары да баягыдай тартынуу. Ошо тартынуу бар бизде. Тартылуу бар да, аялдар мындай айылдык жыйындарда көбүрөөк эркектер катышат да, аялдар катышпайт. Дараметин жогорулатуу дебейлиби эже? Давайте, дараметин жогорулатуу дейли. Жогорулатууга салым кошуу дейли, Ооба. же салым кошуу, же силер тем более бейөкмөт уюм экенсиңер, может быть бир окууларды өткөрөсүңөр. Ооба, өткөрөбүз. Аялдарды анан жогорулатуу проекттен өткөрөт, окууларды только круглый стол өткөрсө жакшы болот. Да, жогорулатуу боюнча иш чараларды өткөрүү жана аялдардын эмне деп койчу эле, грамотность, повышение дараметтен тышкары билим сапатын жогорулатуу. Билим сапатын жогорулатуу десек, себеби салым кошуу дейли. Депозицияларды борбор ачып атабыз. Ишкердикти өнүктүрүү борборун ачып атабыз жакында. Айта точно ачпабы аялдарды тартуу. Точно борбор ачканда ачылабы точно? Ооба, точно ачылат. Ачылышы Кудай кааласа жакында октябрдын акырында болот. Эмне борбор? Аялдардын ишкердигин өнүктүрүү борбору. Так, борборун ачуу дедик, точно ачылат. Ачылат. Ишкердигин, эмне ишкердигин, интересно? Силер профессия үйрөтөсүңөрбү? Жок, бул жерде алар кантип, мисалы ошол окутууларды өткөрүп жатабыз. Кантип ишкердигини өнүктүрсө болот, ага негизги кандай максат койсо болот. Анан бир гана аялдар ишкерликти өнүктүрүү үчүн өздөрү эле өнүкпөйт. Бул жерде алардын үй бүлөсүнүн дагы ролу жогору. Себеби жок эжеке. Ишкердигин дегенде эмне ишкердигин? Силер профессияга үйрөтөсүңөрбү, же эмне кыласыңар? Тиккенди үйрөтөсүңөрбү ишкердигин? Багыт эле беребиз, Кантип багыт бересиңер? Мисалы үчүн тренерлер чакырабыз атайын ошол багытта. Профессия үйрөтөсүңөр ошондо багыт бергенде? Профессия ооба. Аялдардын кантип ишкерликти башташ керек, багыт эле. Аялдардын профессия деген эмне эле кыргызча? Кесип алууга, да? Кесип алууга. Вот конкреттүү жазганыбыз ошончо ишкердик деген түшүнүксүз эмне болду экен дешим. Кесип алууга. Бир эле ишкердик эмес, ар кандай ишкердикти аялдар баштайт да. Ошону ишинде кесип бар, эжеке. Онун тазалаңыз дагы.
Kim сүйлөп атат тиякта? Чогуу сүйлөшүп атабызбы же? Билбейм. Так, хорошо, дальше. Так, дальше кеттик. Аялдардын кесип алууга Үйрөтүү, багып берүү. үйрөтүү эмес, багыт берүү, Ооба. жана ишкердигин өнүктүрүү деген үч Ооба, тууралды. туура Отлично. болот. Туура. Так, калган катышуучулар дагы муну карап, мен ойлоп атам, өзүңөрдүн программаңарга да керектелесиңер. Силер башка Ооба, жерлерденсиңер да, поэтому бул эме эмес да, страшно, ничего страшного. Муну ооба деле да. силер копируйте эте берсеңиздер болот, потому что жердин баарында эле аялдардын, мен ойлоп атам, бул эмеси проблемасы чыгып атат, Так, Ооба. дагы кандай аялдардын, мисалы сиз азыр мындай бир шайлоочу катары көрсөңүз, сизди тандаганга эмне кайсысы мындай бир более привлекательный да? Значит, кесип Аялдардан алганга үйрөтөт сырткары, экен деген. анан мени мынау маселе эме болуп жүрөт да, мынабу жаштардын активдүүлүгүн көтөрүү деген маселени көтөргүм келип атат да. Себеби жаштар азыркы күндө мектеп бүткөндөн кийин эле жумуш жок, айлык дотацияда. Анан жумуш издеп, Хорошо. окуган окуйт, окубаган Россияга кетет, анан үйлөнүшөт келип, анан үй бүлөдөн да бөлөк болуп калып атат. Анан ушул Россияда же болбосо Англияда ушундай кетип атканда, уже баягы өзүнүн айлыга болгон, же үй бүлөсүнө болгон кайдыгерлик, же болбосо пассивдүүлүк деп коембу, ушундай бир эмеде болуп атат да. Анан бул айыл, мисалы үчүн, бул бир гана аялдар үчүн эмес, же аксакалдар үчүн эмес, бул айыл ошо жаштар үчүн да. Жаштарды биз Эртең ошол өзүнчө блок кылалы, туурабы? давайте ошондой кылабыз да. Аялдардан башка жаштарды. Бөлөлү. Так, эмне кылалы? Ошондо жаштарды силерди маселе калтыруу болуп атабы? Жаштарды ошол активдүүлүгүн күчөтүү деген келип атат да. Ошо активдүүлүккө жаштардын активдүүлүгүн күчөтүү, жаштарды анан Активдүүлүк, кандай активдүүлүгүн? мисалы үчүн Айыл именно айылга калып бирдеме иштесин деп атасыңар да, айылда калып иштесин дегенде, айылда жумуш болгондон кийин дагы кыйын болот да. Бирок ошол айылда ата энесинин колунда калган жаштар бар. Хорошо, кантип активдүүлүгүн кантип күчөтөйүн деп атасыңар ошондо? Мисалы үчүн ошолго мен азыр сиздерден кеңеш сурайын деп атам да. Мисалы, айылдагы жаштарды жыйындарга катышпайт алар. Көп учурда кары аксакалдар, жашы орто жаштан өтүп калган аксакалдар катышат. Ал эми жаштар катышпай атат ошол жыйындарга. Анан жаштарды ошо жыйындарга катышуу, хотя бы жашоосуна тартуу дейинби? Мындай кылсаңыздар кандай болот, Райхан эжеке? Мисалы жаштарды сергек жашоого үндөйм дегендей максатта, мисалычы, эми сиз, конечно, программага сиз чогулушка катышпайт, анан ошону чогулушка катыштырам жана башка кылам десеңиз, кичине мындай туура эмес болуп калат да, туура эмес түшүнүп калышат да. Ошон үчүн мисалы ошону келтире албай атпаймынбы? сергек жашоо образына үгүт алып барам. Мисалы спорттук жана маданий иш-чараларга катышуу үчүн шарттар түзүп беришкенге көмөктөшөм дегендей, мисалы да. Жакшы айттыңыз ошону. Спорттук жана маданий иш-чараларга. Мисалы, сергек жашоо. Жаштардын сергек жашоо образына үндөйм. Сергек жашоо образына үндөйм. Кантип кыласыңар? Жаштарды спорттук жана маданий иш-чараларга катышуу үчүн шарттарды түзүүгө көмөктөшөм дегендей сыяктуу да. Сергек жашоосуна үндөйм. Условия деген эмне эле? Шарт түзүү. Шарт түзүү дебейдиби? Мейли шарт түзүү деле боло берет. Так, кантип шарт түзөсүз эжеке, Райхан эже?
Эми сериал жашоо образын түзүү үчүн вот биздин мына айылда вот жаштар үчүн мисалы үчүн баягыдай борцовый залдар жок. Ал Так, вот ана теперь анан давайте сырткары бул бир направление болсун, анда отдельный ооба направление. сериал жашоо үчүн Жаштардын спорт зал сергек жок, жашоосуна шарт түзүү. Мынакей. спорт зал Эми бул жок. жакта спорттор жок. Бул жака сиздер точно иш-чараны жазып атасыңар, көрүңөрбү? Ооба. Иш-чараларды өткөрүү, сабактуу жарым так берүү, ишкерлерди өнүктүрүү деп атасыңар. Эми жаштарды эмне кыласыңар спортту? Саласыңарбы? Эми ошону бирок Спорттук жана маданий салам иш-чараларга дегенде акча каражаты вот мына жерде маселе бул жерде туруп калат. Если спорт зал салам десе ал акча көп. Себеби аны биздин жергиликтүү бюджет дотацияда айлык дотацияда ал акча чоң суммада. Анан ал деген аны салуу кыйын. Эгер долбоор менен алам десең, эгер даяр здание болсо, анда бар долбоордун тартып алсаң болот да. Бул уюштуруу тоже көп акча болуп калат да жашоосуна. Давайте мындай кылалы. Силерде ошол лейлектик спортсмендер бар да? Бар. Спорт тиги белгилүү спортчуларды дебейлиби? Ооба. Спортчулар менен жолугушуу өткөрүү деген кыла аласыңарбы? Yoshlar komiteti жок экен. Кайсы комитет? Yoshlar komiteti ham жардам берет го. Жаштар комитети комитети бар. Анан негизи мындай да, азыр ошол бардыгы эле бар. Жолугушуу өткөрсөң деле болот. Бирок негизи ошо шарт түзүп берем дегенде бизде баягы мини футболный аянтча жок, же болбосо спорт зал жок, ушул айылыбызда биринчисинен бул мындай болуп атат да, жашоосуна, сергек жашоосуна шарт түзүүдөн тышкары аларды силер спортко тартып атпайсыңарбы, бул спортчулар аркылуучу? Көмөктөшүү, шарт түзүү, анан көмөктөшүү деген көмөктөшүү дейлиби? Көмөктөшүү десек ошондо турат. Шарт түзүү дегенде аларга уже биз нормальный жай керек болуп калат. Шарт түзүүгө көмөктөшүү деп коелу, Ооба, ошентип десек болот экен. Дальше. Жаштар менен белгилүү спортчулар. Так, жаштар белгилүү спортчулар менен жергиликтүү жаштардын айыл жаштарынын дейли. Ооба. Туура эле болуп атабы эже? Жаштардын жолугушуусун өткөрүү, уюштуруу дейли. Кыла аласызбы муну? Аракет кылабызбы? Аракет кылабыз. Шарт түзүү. Так, потом дагы эмне кыла аласыңар? Давайте жана кимди эле карап көрбөйлүбү? Мурунку программаларды. Программаларды. Берде башкаларда да балким башка сунуштар бар болуш керек, кандай дейсиздер? Мисалы Райкан эже рахмат, аябай активный болуп атат. Балким башкаларда берде аларды да сиздерди окшоп кандай болот дейсиздер, Жакшы болот эле. Мисалы мына Кайрынис эже, Чынар эжекелер дагы өздөрүнүн ойлорун айтабыз деп атат да. Чынар эже келсеңиз. Жок, сиздер мындай кылбайлыбы? Биз бир общий пока түзө бербейли. Общий түзүп атабыз. Алып аласыңар. Кандай дейсиздер? Азыр общий болуп атат да, балким Чынар эжеке, мынакей Кайрынис эжекелер балким сиздерде бир кошумчаларыңыз бар чыгар. Бул деген мисал катары Райкан эжекенин айтып атабыз да. Бирок мен точно билем, что силердин дагы аялдарын жакшыртуу, жаштарыңар тоже бар, туурабы? Сиздер тоже аралашып айта бергиле. Муну силер өзүңөр алып аласыңар аны. Программаңар жок болсо. Мен бир суроо берсем болобу, саламатсыздарбы? Да, бериңиз. Биздин айылда стадионду аябай жаман болуп кеткен да. Ошондо кантип туура эме кылса болот да, ошону стадионду жакшыртыш керек. Кичинекей жаш балдар ойногон бизде аянтча жок. Көчөгө чыгып ойношот да, ошол стадионду
ошол аянтчаларды жакшыртып, стадион тегерек четини тазалап, ошондой бир иш аракеттерди кылыш керек. Да, отлично. Ошондо кандай туура мненияны айтса болот дейм да. Спорт площадка. Программага ошону кошкондо кантип туура жазганы болот деп сурайын дедим эле. Негизи спорт площадкаңар барбы? Ооба, стадион бар. Ал жерде ошол стадион деген бүт баарында бар го дейм. Спорт мейкиндиктер дейин да, мейкиндиктер, площадкалар мейкиндик да. Мейкиндиктер. Спорт аянтчалары, Жылдыз. Аянтчалары. Аянтчаларда. То есть биякта бүт спорт аянтчаларда да. Эмне кыла аласыңар силер? Тиги спорт бир какой-то машыгуу же бирдеме уюштура аласыңарбы же жокпу? Ошол спорт аянтчаны жакшыртуу керек. Ал жер силер жакшыртуу деп атасың. Жакшыртып, ошол детский площадкада эмелер бузулуп кеткен да, качеля, балдар ойногонго эч кандай эме жок да. Машина жолго чыгып ойношот, кечке машина сүзүп кетет, айылда ошондой учурлар болот да. Айылдын ичиндеги көчөгө чыгып ойношот. Грант тартуу барго, ошо проект жасаңыз болот ошо. Же уюшту иштерин, тазалоо иштерине жамаатты тартуу дебелби? Тартуу иштерин уюштуруу. Ошо макулсыңарбы? Тазалоо иштерине, биринчи тазалоо иштерине силер элдерди тартасыңар, мобилизация кыласыңар да? Бул тазалоо иштери менен эле чечилип калабы? Азыркы спорт аянтчалар айткандачы, кандай деп ойлойсуңар? По крайней мере, первый этот, да? Первые шаги, да, какие-то, да? Первый шаг. Же болбосо аянтчаларды жакшыртуу дебелиби? Тазалоо, да? Просто жакшыртуу дегенде вроде как тазалоо инфраструктурасын материал техникалык базасын чыңдоо багытында иш алып баруу деп койсо болот, уюштуруу. Аянтчалардын материалдык техникалык базаларында. Базасын да? Базасын багытында иш алып баруу. Багытында иш алып баруу. Кантип иш алып барат? Иш алып. Здесь имеется в виду, балким жергиликтүү бюджеттен же балки ошо сиз айткандай эле, Жылдыз, жанагы уюштуруу, тазалоо иштерин болобу, жанагы бюджеттен балким акча бөлдүрөбүз спорт аянтчаны, мисалы капиталдык ремонт болбосо дагы бир аз акча болсо да балким бөлдүрөт. Так, иш алып баруу, жана уюштуруу деп кошуп койсок болобу буяка? Болот, жана уюштуруу иштерин жүргүзүү болуп калат да. Иш алып баруу. Анда иш алып баруу эле боло берсин, Сиздер, урматтуу катышуучулар, бул жактан спорт аянтча болсо, спорт площадка кыласыңарбы, булардын баарын потом алмаштыра берсеңер болот. Так, еще дагы кандай предложение спорт боюнча? Материалдык техникасын, ичин тазалоо иштерин жүргүзөсүңөр, материалдык техникасын, базасын. Это кичинекей бир забор салып койсоңор, это уже материалдык техникалык базаны жакшыртуу болуп калат да, негизи. Көзгө көрүнүктүү бир нерселерди да. Так, дагы жаштардын сергек жашоосуна шарт түзүүгө көмөктөшүү. Шарт түзүү эле деп койсок болбойбу? Жаштардын сергек жашоосуна шарт түзүү. То есть ошонун астына бул кетип атат. Дагы эмне кошсок болот, Райхан эже? Урматтуу катышуучулар, жаштардын сергек жашоосуна. Кимдер дагы? Жаштарды колдоо десе болобу? Колдоо, жаштарды. Так, давайте бул жактан, смотрите.
биздин айылды таанытып, вот бул жакта да мыкты спортчулардын жолугушуусунун аркылуу алар сергек жашоого үндөйм дейт. Спорт менен машыкканга шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтөм. Вот, давайте мондайды жазабыз. Да? Мгм. Спорт менен машыккандарга, спорт менен машыкканга шарттарды көмөк көрсөтүү дейли. Андан тышкары, смотрите, бул жакта эмне бар экен дагы? Айтарым конкурста жергиликтүү тургундардын эс алуу камсыздоо, маданий, жергиликтүү бизнестин ичинде туризмди өнүктүрүү. Но это бүт бу жаш муунду колдойм деп туруп ошонун темасына кирип кеткен да. Райхан эже, дагы эмне кошоюн дедиңиз эле? Спортко же спорт бүттүбү? Дагы кандай маселе? Аялдар кетти, билбейм, жаштар кетти. анан эми аялдар, жаштар анан бизде эме болот да. Мына бул айылдагы эркек жарандарыбыз да эми. Анан себеби аялдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө ушул жаштар эмес, эркек жарандарыбыз дагы азыр бизде кайсы эле долбоорубузда баары аялдар деп калып атпайбызбы? Ал эми алардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө биринчи биз ушу эркек адамдарды кантип тартсак деген менде бир пландар жүрөт да. Только бир инфраструктура болсо, же болбосо суу боюнча жыйын, анан айылдык жыйын деген эркектер жыйылат, аялдар барбай калат. Бирок ошол маселеде мына эркек жарандардын активдүүлүгүн дагы күчөтүш керек дейм да. Мисалы үчүн кандай жол менен деп ойлоп, анан бизде дагы бир бул түштүктө же түндүктө да ушул маселе болуп атабы? Азыр менде бир кыжалат бир ой бар да. Мына бул эмени карасаңыздар, мына сакалчандар көбөйүп баратат бизде. Баягы дин деп динге жамынып алып туруп эле аялдардын мүмкүнчүлүгүн чектеп атышат да. Өздөрү делек барбайт жыйындарга. Болушунча биз ушулар менен жакыныраак мамиледе болууну, жакында баягыдай ушулардын активин күчөтүп, ушул эмеде баягыдай Бул диндеги эже дагы, эме, анан азыркы Райхан эже, светский бул даже сакалчандарда эмес маселе. Бул просто маалымат таратуу болуп атат сиздерде. ошону айтам да. Ушул маселе. Бул Анан дегени мынау жыйындарда барганда эле эме болуп, анан аялдарды бир жыйынга барбай өздөрү болуп калып атпайбы? Айылда ушул жалпы активдүүлүктү күчөтүү үчүн эркектерди дагы жыйындар кандай чакыра алабыз, кандай кылабыз, алар үчүн кандай шарт кылсак жакшы болот? Ушул жагын көбүрөөк ойлоносуң да. жалпы Кандай жашоочулардын кылсак, сөздү жеткизе албай атам. Ушул жерде ооба түшүнүп атам сөздөрдү сизди эже. баштыра албай атам. Жашоочулардын маалыматтуулугун жогорулатуу. Ооба. Эмне жөнүндө маалыматтуулугу? Мисалы, бул эми факты да. Аялдарды чакырып окутасың, башка кыласың, буларда кээде бесполезный болуп калат. Себеби үйгө барганда эркектер колдобой калат да. Ушул аялдарды дайыма үй бүлөнүн бекемдиги дагы ушул бири-бирине колдоо болуп атпайбы? Менин максатым ушул жерде эркектердин активдүүлүгү арткан кезде гана аялдарда баягыдай мүмкүнчүлүгү кеңирээк болот да. Райхан эже, сиз айтып атпайсызбы ушу аялдарды көп эркектер колдобой калат, эркектер кичине пассивный болуп атат дегенде мен ушундай түшүнүп атам да, туура? Ооба, ушинтип туура эле түшүнүп атасыз. Эми мисалы мындайда бул багытта көп иш чараларды алып барса болот. Биз эркектерди бул багытта жакшы иш алып барыш үчүн ошол эле жанагы азыр биз жогоруда айтып кетпедикпи? Мисалы Сергек жашоо.
Угбай калдыңыз иш-чараларды Мирлан. айтып атпайсыңарбы? Оу, Дагы угбай спорт кеттиңиз. Макул. Күлө бериңиз. спорт спорт иш-чараларды деп айтып атпайсыңарбы? Ошолорго андайын мисалы жанагы ар кандай иш-чараларды өткөрсө болот. Кээ бир айрым Бирок азыр жакшы идея келип кетти сиздин сөзүңүздөн кийин да мага. жаштар менен Мисалы үчүн, семейный паралар менен спорт иш-чараларды өткөрүп ооба, эң жакшы Жана маселе айттыңыз. ким эле Өтө жакшы илгерки маселе Советтер айттыңыз. Союзунда бир программа болчу эмес беле? Сиздерде башка бир спортивный сфередеги Россия деген жашоодогу сыяктуу, маданият тармагында дагы ушул чогуу эркектер менен аялдар менен иш алып баруу ошол эле иркеселер бүгүн аябай чоң иш-чаралар бар да. Ошентип тартпасалар Ооба, башка кыйыныраак башка да. жол жок, туура айтасыз. Анан ой, жакшы маселе, жакшы пикир жаратып бердиңиз. Ошо кошомчу Ооба ошондой өстөрдө. да. Аны дагы уже чыгармачылык менен дагы. Жакшы айттыңыз. Рахмат. Чыгармачылык менен дагы. Давайте мен Чоң пока бул рахмат. экөөнү бириктирет окшойт, бирок мен сиздин азыр айтканыңызды жазып коеюн просто. Макул. Неме боюнча үй бүлөлүк, да? Үй бүлөлүк. Эмне дедиңиз эле, Мирлан? Үй Спорттуу. неме спорттук маданият жана спорттук иш-чараларга жалпы үй бүлөлөр тартуу да мындай бир спорттук иш-чараларга жалпы Туура айттыңыз. үй бүлөлөрдү тартуу деп койсо болот да, ошондой бир иш-чараларды өткөрүү да. Тартуу. Тартуу жана иш-чараларды Тартип, өткөрүү болуп калабы? иш-чараларды өткөрүү. Кстати, тиги немеде Баткен районунда мен көргөм ошондой. Атайын ушундай немелерди өткөрүшүптүр да. Силер кайсы айыл өкмөт экенин билбейм. Орозбеков. Кадамжай району. Ошолор ушундай тиги демелер, состязанияларды өткөрүшкөн, семьялап. Апам жана мен деген проектмен иштегенбиз. Ооба, эң туура мынакей. Да, вот как раз ошол. Так, давайте мындай кылабыз. Сиздер пока идеяны бере бергиле, хотя бы блок кылып туруп, вот азыр жетишпей калсак дагы мен еще ойлонуп көрөм муну, хорошо? Понедельникке чейин мүмкүнчүлүк болот да баары бир силерде, туурабы? Жок, эртең деле можно будет, эртең деле. Если что, тиги ким Айгерим аркылуу салып жиберем, хорошо? Бирок сиз мага айтып калыңызчы пока убакыт барда. Кайсы тармак еще да? Калгандарды эле айта бергиле, блокторуңорду. Мына бу жерде Жылдыз айтып атат. Үй бүлөлүк иш-чараларды өткөрүп, ата апам жана мен спорттук таймаштарды өткөрсө дейт. Отлично, да. Үп эле же ошону жазып атат. Атам апам жана мен дегенде. Но это бир иш-чара. Бул неме деп атат да азыр. Үй бүлөлөрдү тартып иш-чараларды өткөрүү. Давайте иш-чараларды жайылтуу дебейлиби? Да. Да? Можно, болот. Үй бүлөлүк иш-чара, жалпы спорт болобу, любой да? Иш-чараларды жайылтуу дебейлиби андай, ондай деп туруп. Общий болуп калат, ушул үй бүлөлүк иш-чараларды спорттук, маданияттык иш-чараларды жайылтуу. Айыл жергесинде жайылтуу. Айыл жергесинде эмне максатта болуп атат ошондо? Үй бүлөлөрдү бириктирүү дегенибиз эми баягы сплочение болуп атат да, бул жактачы бириктирүү максатында деп турачы пока. Үй бүлөлөрдү бириктирүү максатында спорттук маданият иш-чараларын айыл жергесинде жайылтуу, мындай. Туура эле жаздымбы? Туура эле. Так. Дагы кандай колду көрсөтүү десе деле болот.
Хорошо. Калгандарыңарды эле айта бергиле. Кандай блокторду алып атасыңар дагы? Аялдар, жаштар, маданият, спорт, дагы эмне? Жана Урматтуу бир эжеке катышуучулар. жана бир эжеке айтып кетти эле жыл сайын жанагы могу негизи ишкерликти чакан жана Что-то угулбай кеттиңиз, Мирлан. чакан жана орто бизнес ишкерликтерди колдоо боюнча. Анткени бул өтө Давайте маанилүү нерсе да. Чакан жана орто ишкерликти, бизнести эмес, ишкерликти деп койсок болобу? Колдоого алуу дегендей кылчу. Общий эгерде пока колдоого Ошондой алуу мүмкүнбү? Кимдер, депутаттар? Мисалы жана айтып атпайбызбы, жанагы муниципалдык менчиктелерди, ушундай зданияларын бөлүп берүү, ушундай бир уюштуруу жагынан иштерди алып барса болот да. Муниципалдык менчик Ооба, жана объектилерди. тиги немеге кимге бирөөгө бөлүп берсе болобу дебеди эле. Так, муниципалдык чакан жана орто ишкерлерди колдоого алуу, муниципалдык менчикте турган объектилерди менчикте турган объектилерди эме кылуу да, типа базага киргизүү, контроль кылуу, переучет, учет кылуу да. Эгерде ошол эми бул мындай да, жалпы деп сурап атпайсызбы, ошо муниципалдык менчикте турган объектилерди мындай бир бөлүп берүү жагынан неметсе болот. Аларга окутуу тренингтерди уюштурса болот. Вот, окутуу тренингтерди. Мисалы азыр бүгүнкү Эгерде күнү алар болсо еще, муниципалдык менчик турган объектилер. Да, буну в принципе жазбай деле койсо болуш керек. Ооба, еще болсо, давайте анда просто чакан. Давайте бул жактан неме десек болот. Окууларды уюштуруу. Окутууларды уюштуруу. Бүгүнкү күндө жаштар көп, аябай мындай чакан ишкерлик тачабыз да, бирок билбейт да кантип ачыш, эмнеден баштаарын билбейт. Бизде бул жерде болуп турду, кесип алуу багыт ишкерлигин өнүктүрүү болгон да. Бул жалпы кесиптүүлүк болуп атат да. Здесь речь идет вот неме да, чакан жана ишкерликти да. Терде кесип алуу болуп атат да. Ишкерлерге атайын бул жакта еще неме, эмелер да бар да. Дыйкандар Фермерлер да бар. Фермерлер бар. Ишкерлерге, дыйкан фермерлерге. Азыр дыйкан фермерлердин баары эле ишкерге айланып кетип атпайбы? Мисалы ошол эле эт багытында малды кармап туруп, союп сатышып атат. Сүт багытында уйларды кармап туруп, ал жагынан иш алып барып атат. Азыр фермерлер да көп ишкерлик айланып кетип атат да. Муну кыла аласыздарбы, урматтуу катышуучулар? Бул аябай жакшы нерсе да негизичи. Сиздер жана айтып атпайсыңарбы, тиги мисалы фермерлер, может быть, тукум жакшыртуу боюнча окуулар болушу мүмкүн. Же болбосо ошол жерде алма өрүк, именно бакчанын жакшыртуу боюнча окуулар. Тоже ушундай тапкандар бар. Туура айтасыз. Айылда жанакы бүмө жемиш деп айтып атпайбы, ошолорду кантип гүлдөгөндө кандай байлаганда кандай дарылаш керек, ошондой тренингтерди өтсө туура болот. Ооба, кантип дарылаш керек, жана башка. Боюнча топчушубуз керек да эмнебизди. Проекттен уктап калма. Урматтуу эжекелер, бүгүнкү күнү дыйканчылар, ишкерлер мамлекет тарабынан деле, мындай бийлик тарабынан деле акча каражат көп сурабайт. Алар азыр көбүнчө силер айткандай эле жана атайын окуулардан, мисалы льготный кредитование, кантип кредит алса болот, жана башка, мисалы кантип, мисалы азыр клубника аябай жакшы неметип атат, черешнялар, клубникалар кантип өстүрөт, кантип убагында дарылатыш керек, ошондой окууларга аябай сусап турушат да. Ооба. Бирок Мирлан, муну вот, например, эртең уюштурам десе депутаттар, болочок депутаттар. Бизде, по-моему, неме
донор организациялар бар, ушундай окууларды бар. өткөргөнгө. Азыр Чыкса болот да. Программалар бар ар кандай. USAID'дин айыл чарба Мен телеход программасы аркылуу бүт эле эмес областта дегеним да. иштейт. Бүт областта иштешет аларчы азыр. Ошолорго кайрылып каттар жолдоп, Арыс программасы işte. Арис программасы да азыр дыйкандарды колдошуп атат да. Зекалады коллап. Ооба, ошолорго кайрылып, силер мисалы Кайрылып тартсаңар болот да. ооба, списоктон топ берсеңиздер, эгерде мындай бир кез окусаңар биз помещениени тапканга аракет жасайбыз, ушундай көмөктөшсөңүздөр эле көп жардам болот да. Буну менен биз эмне үчүн буларды алып атабыз, урматтуу катышуучулар? Сиздер бул силердин программаңар менен ишкерлерди тартып атасыңар, дыйкан фермерлерди тартып атасыңар добуш бергенге. Туурабы? Эң туура. Аялдарды тартып атасыңар, жаштарды тартып атасыңар. Еще маданият спортко дагы еще тоже кошсок болот. Стратегияны түшүнүп атасыңар, эртең силерде баягы арт тараптуу адамдар силерди колдой турганга жазып атабыз да. Тоже баягы реалдуу нерсени да. Окууларды өткөрүп, кайсы окууларды бул жерге? Ооба. О, немени жазыш керек экен? Эмнелер окууларды деп туруп. Жакшыртуу боюнча эмнени жакшыртуу? Жакшыртуу боюнча окууларды өткөрүү деп туралы Айса тоннон өтүп кетиптир да. Мындай кылалы, урматтуу катышуучулар. Сиздер дагы кандайдыр бир предложение барбы же жокпу бул жерден? Кошконго. Мен ойлоп атам, по-моему, баарыңарга эле бул пайдалуу болот го дейм да, Бул бирок реалдуу нерселерди жазып атабыз. Колдон келген. Пайдаланабыз, Жылдыз эже. Пайдаланасары? Мындай кылалы. Эртең болбосо, бүртөгү понедельниктеги качан жолугушабыз, ошондо может ага чейин деле болуп калат. Бул программаны мен Айгерим аркылуу салдырып коеюн. Өзүңөргө может. Же болбосо мындай азыр пока копия кылып турула, просто мен вдруг муну толуктайм деген ойдомун да. Хорошо? Да, бир-эки бул жерде иш-чараларды кошконго аракет кылам. Макул. Бирок сиз көрдүңөрбү? Сизсиз баягы жазуу кыйын эле болуп калат экен да. Ооба, Жылдыз эже. Башына чыгарыңыз эле, мен скриндеп алайынчы. Азыр жазып атам программачы, ошого кошумчалайын деген. Группага салып койсоңуздар жакшы болот эле. Пока муну салып коеюн, Хорошо? Жылдыз эже сонун маалыматтар болду. Анан бул жерге толуктаганга үй бүлөлүк зомбулукту дагы камтып кетсек болобу деген сунуш да. Давайте бул жерге, давайте балдарды кошуп коелу. Келечегине кам көрүү деп коелу. Болот. Балдардын келечегине кам көрүү багытында иш алып баруу. Бирок зордук зомбулук десек, анда эркектерге катуу тийип калып, как будто булар эме болуп калат. Ошон үчүн ошо кам көрүүдек башка бир мындай жумшак сөз менен жазсак жакшы болот. Анан урматтуу катышуулар, немени да байкасаңыздар, азыркы учурда билбейм бул багыт кандай болот, өзү карап көрөсүңөр, сунушта айлана чөйрөнү коргоо, экология бузулуп атат. Ушул багытта бир иш алып баруу жагында жазып кошуп кетсеңер болобу дейм да. Ушу айлана чөйрөнү өрттөндүрүү, жашылдандыруу деп жана сунуштар айтылбады эле. Экология маселелери. Менде бар. Экология маселесин чечүү деген кыйын болуп калат го дейм. Эме мындай эле кылыш керек го, по-моему. Баягы эрте жазда ушул бир гана өзүбүздүн эле огородторубузду эмес, ушул айылыбызды дагы жашылдандырайлы деп мындай жалпы бир үгүт менен чыгыш керекпи? Ушундай да. Жашылдандыруу маселелери да. Сууду асталап кылган дарактарды тегишибиз керек. Андан сырткары ушуну баарыбызда малыбыз бар, ошондорду коргоп, кичине баягыдай бир
тикендүүлөр менен тосуп коюшубуз керек. Баягы аларды суда талап кылган. Ушу биз экологияны ушунун максаты менен сактап калабыз. Анан ушул бир эле менин ишим эмес, жалпы айылдын жумушу. Ушуга баарыбыз кайдыгер болбойлу, ушу эрте жаздан аракет кылайлы деп эмелермен чыксак болот дейм да. Кайрылуулар. Так, бул жердечи балдардын эмне иш чарасы кошкон атабыз бияка? Жана мигранттардын балдарын да. Пока азыр просто жазып коюш. Так, дагы эмне деди элек? Балдарды жалпы эле алышыбыз керек. Мигранттын балдары, жетим балдар десек анда Хорошо, кандай эмне иш чара? Балдар үчүн, мисалы үчүн, ошол жанакы эле иш чара кетет го, по-моему, сергек жашоо деп алдык го. Үй бүлөлүк иш чараларды өткөрөбүз деп. Спорттук иш чараларды. Ошондо үй бүлөсү менен балдар ошол мигранттын балдары деле барат. Ата энеси менен, же тайын чоң энеси менен. Маданият жана спортту өнүктүрүүгө анда давайте бул жерге кошолу. Бул балдарды дагы тиги маданиятка тартууда болуп атпайбы? Ош китеп окутуу мисалы да. Спортту өнүктүрүү, спорт менен машыктыруу. Китепканаңар барбы? Анан балдардын жакшы көрүп, балдар сүрөт тартканды жакшы көрөт, жаш балдар. Мисалы үчүн ошол жерде сүрөттөрдү менин айылым, же болбосо менин мектебим, ошол азыркы климаттын коопсуздугу болуп аткан ошол чөйрөн балдарды кошуп сүрөт тартылыш керек. Ошолорго бир конкурстуруп, айыл өкмөтүнөн кичине, айыл өкмөтүнөн каражатынан кичине кажылап, ошондой конкурстарды өткөрүү карасак болот да, ошондой конкурстарды өткөрсөк болот. Пока сүрөт деп коюнчу. Том ойлоп табабыз, конкурска акча таба аласыңарбы, чыгара аласыңарбы потом? Чыгара аласыңар. Айыл өкмөтүнөн бюджеттен караса болот дейм. Көп болсо бир где-то 50 000 сом кетер, ошого. Конечно, азыр акча кетет. Всё, хорошо. Ну, кичине багыт алып алдык, Так, мен муну мындай кылайын, азыр чатка эле салып коеюн. Чатка эле салып коеюн азыр бул жака. Макул. Чаттан алып аласыңар, Анан Жылдыз эже, мынау эркектерге дагы, чоң кишилерге да эркектерге бир эме программа ойлоп табалычы. Биз кандай программа? Билбейм, мындай кызыктырып, мен эч ошого акылым жетпей отурам да. Эркектерди биз жана неме кылбадыкпы, жана үй бүлөлүк спортту өнүктүрүү боюнча. Ага көпчүлүгү эле жаштар келип алат экен, ошону уюштуруп койдум да менчи. Орто жаш, 50 жаштан жогорку эркектерге да бир эме программа түзсөк жакшы болот эле да. Эмне кылсак? Хорошо. Хорошо, азыр ойлонуштуруп көрөйүн эртең дагы. Если что, тиги толуктасам салып жиберем да. Но бул идеальный эмес, бирок все равно силердин программаңарга кичине анча-мынча багыт, Хорошо? Тартканга жакшы дейм да, көңүл бурдуртканга өзүбүзгө. Немеге группабой чатка салдым, алдыңарбы? Азыр. Анан мына эмени экология боюнча эме деп жазыпмын да мен. Так, кайерде турат? Айылдын экологиялык абалын жакшыртууга аракет жасоо деп коюп. Боло берет, Айылдын экологиялык абалын жакшыртууга аракеттер деп койдум. Да, болот ооба, жакшы. Так, урматтуу катышуучулар, 10 мүнөт өтүп кетиптир. Эс алдыла. Жана программаңарды дагы эртең ойлонуштуруп көрөйүн. Карап көрөсүңөр, макулбу? Анан өзүңөр да ойлонгула, эмне ушул сыяктуу маселелерди өзүңөрдүн айылыңарга ылайыктуу кандай маселелер бар, ошону коесуңар. Көп эмес. Хорошо? Всё, жакшы туруңуздар анда, рахмат. Болуптур, сизге рахмат болуңуздар. Урматтуу катышуулар, рахмат баарыңыздарга. Жакшы эс алыңыздар. Жума чейин көрүшкөнчө. Жакшы салыңыздар. Макул, жакшы туруңуздар, Жакшы туруңуздар. Эте тапшырык болбосо болбойт деп тапшырып койдум, абийде көстө. Биздин программа чалып калып келет эле. Кандай дейсиз, Жумагүл эже? Эте тапшырыклар, эте тапшырыклар болбойт деп тапшырып койгондарбы? Анан эми программасын чалып калып келет эле, чала. Жумагүл эже. Мындай программаны
Эч капа болбоңуздар. Мисалы силер программаңа тапшырып койсоңор, силер азыр мына буюрус агитация башталганда силер ушу программаңарды толуктап, сиз элге чыкканда толуктап айтып. Сиз элге чыкканда толуктап иш алып бара бересиз бул багытта. Уюштуруучуларга жакшы салыңыздар. Аябай жемиштүү. Жакшы туруңуздар. Макул, рахмат сиздерге. Макул, жакшы. Рахмат силерге да рахмат чоң. Жакшы туруңуздар. Ушуна бизге маалыматтар жеткирип. Мейлиңиз, рахмат, Мавлюдачы, жакшы туруңуздар, жакшы салыңыз.